Бүгүн биз мына аткарып аткан иш-чаранын максаты бул кыргыз бадамы, кыргыз сакурасы дейбиз. Ушул бадамды түштүктөн Жалал Абад облусуна алып келип, талас өрөөнүнө көбөйтүү максатында Мурас кыймылы коомдук бирикмесинин демилгеси менен бул иш аткарылып атат. Бизге жардам берип аткан Жалал Абадда ушул илимий борбор бар. Жаңгак боюнча ошонун жетекчиси Ашимов Камил Сатарович жардамы, Жалал Абаддык жана экология токой чарба башкармалыгынын жардамы менен Кыргызстандын аймактарына бадамдын уругун таркатуу жана отургузуу. Бадам деген өзү бул мындай кыргызча айтканда ары жок дарак деп айтылат. Анткени мындай суу талап кылбайт, мындай бир аны бир караганга деле эмеси жок да, кажети жок. Демек, тоо таштарда өсө турган нерсе. Мына келечекте ошо оюбуз азыр ушул мал жебей турган, мал тебелбей турган нерсе кылып, ушул бир короолонгон жерлерге отургузуп атабыз. Болсо келечекте мына ушул жакта мына биз Бакаятада турабыз. Бакаята мына Бөлтөк деген адырларыбыз. Келечекте ушулардын баардыгы бадамдуу бир токой бак болуп кетсе деген ниетте. Анан биз бүгүнкү турган жерибиз ушул Бакаятанын илгерки Ленинпол айылынын христиан көрүстөнүндө турабыз. Ушул жерде мына азыр баарын кыдырып өттүк. 1863-жылы кыргыздар Орусияга кошулду да. Анан аякта мында арулук немелер өтүп атканда аякта жер жетишсиз болуп, анан кийин жердин жакшы жерлерине ушу келген көчкүндөр баарын көчүрүп бияка айдаган. Анан ошондо 1882-жылы ушу Ленинпол айылын немистер негиздеп, ошол жерде туруп калышкан. Ошондо мынакей 2022-жылы немистер Ленинполго көчүп келгенине 140 жыл толот. Шнелле. Биздин ушул жамааттын дейбиз, мына арабызда ошол жергиликтүү ошо христиандардын өкүлдөрү да турат. Ушул жерде бизди окуткан агай эжекелердин баазы көрүп чыктым, сүрөттөрүн көрүп. Ушул жерде менин тең туштарым да бар экен. Ушул деги эле Николай Поль жана Ленинполь Бакаятаны түптөгөн. Ушул жерде өзгөчө чоң бир салым кошкон адамдар жатат. Ошолордун урматы катары мына Кудай буйруса ушул өнү өсүп кетсе, бадамыбыз апрель-март айларында бир айга жакын ушундай сонун гүлдөйт. Биз билебиз, япондор сакура деп ушундай, бул сакурадан кем эмес гүлдөгөнү. Артыкчылыгы бадамдын гүлдөгөн гана эмес, сонун аттыр жуттуу болот, бал берет жана жакшы бир дан берет да. Мисалы ачуу бадам болгонсо дагы мына бүгүнкү күндө ушу ачуу бадамдын даны өтө 50 сомго чейин чыгып атат түштүктө. Ошону алып кетип атат бизнесмендер, анткени фармацевтикага, косметология жана парфюмерияга колдонот экен. Эми биздин максатыбыз, бу жерде эч коммерциялык ой жок, бирок келечекте эгерде чоң бактар болуп калса, биягы да бар деген сөз да, коммерциялык кызыгуусу да бар. Бүгүнкү күндө ошол бак көп болсун, көлөкө болсун, дан болсун, ошо куштарга жем болсун, адамдарга бир келечекте жакшы пайда келе турган нерсе болсун деген ниет.